Арбаңыздар Кыдырлуу кыргыз журту Кейжи Москва каналынын түгөнбөйт кыргыз баяны долбоорунан эсендешип жатканыма кубанычтамын. Бул долбоор Москва шаарында жашап эмгектенип жүргөн, өнөр багып сөз баалаган мекендештерибиздин эмгектерин даңазалап даңктоого арнамакчыбыз. Ата бабаларыбыздан калган ыйык мурасыбыз аталган комузубузду даңктап, барктап, бапестеп, өнөрүн элге тартуулап алып жүргөн комузчуларыбыздын бири. Жана ошондой эле бүткүл союздук Азербайжан Республикасынын Тоолу Карабак шаарында өткөн Хари Булбул конкурсунда баш байгени жеңип алган жердешибиз комузчу Кожоев Сүйүнбек агабыз менен аңгеме дүкөн курмакчыбыз. Кош келиңиз ага. Кош келдик. Жакшысызбы? Сак саламат келдиңизби? Эми ушул уйык деген кыргызга жок дегенде эле мына 3000 жылдык тарыхы бар комузду көтөрүп, өнөрүңүздү элге тартуулап жүрөсүз. Анан ушул бир күүңүздү угуп, андан кийин сөзүбүздү улантсак кандай дейсиз? Макул, жакшы болот. Мен эми ушул заманыбыздын залкар комузчусу Болуш абабыздын Сарынжы Бөкөй деген күүсүн ошо 12 жашымда өзүм менен кошо жүрүп, андай чертип калдык эле, көрбөйм. Ошо Сарынжы Бөкөй деген күүсүн чертип берейин анда. Жакшы болот, баракелде. Баракелде ага, бар болуңуз. Өркүнүңүз өссүн.
Анан ушул комузду канча жашыңызда колуңузга алып, бул өнөргө эмне болуп аралашып калдыңыз? Эми комузду канча жашымдан карап калган себебим кичинекей мен ушу 7 жашта болсом керек. Анын өзү негизи биздин ушу чоң атабызда бар эле. Чоң атам Рамалык ушул баягы болуш аба четкен сыяктуу баягы Бегастан, Тайчадан Тайчы, жанагы Текирең таскан Бегастан, Солтон Сары Солтон бийде ошондой комуздар чертип болчу да. Мен кичинекей болчумун, ошондо аксакал чоң атам чертип болчу, анан чоң атам карап отуруп, ошондо кызыгып, анан 7 жашыман үйрөнүп калдым. Чоң атамдан кийин атам дагы бир аз чертип болчу үйдө. Анан атаман Силердин баягы тукумуңарда бар турбу, атаман азыраак үйрөнүп калдым. Анан ошентип кичине ырларды, гүлөрдү азыраак чертип, ошентип жүрүп, анан кийин 77-жылы ошол мына биздин Кара Суу районуна караштуу Калинин деген айылдан Аттокур Оморов деген киши болчу. Ал киши да ушул болуш абанын эми шагирттери сыяктуу болор эле. Көп ошол өнөр жаатында көп аралашкан, менин устатым да ошол киши эле. Анан ошол кишини көп мындай телевидение студиядан көрүп жүрүп, башка кылып жүрүп, анан кийин ошол кишиге мен ынтызар болуп, ошол кишиге барып устаз шагирт болоюн деп, анан ошол кишиге барып шагирт болдум. Анан черткендеринен таасирленип, черткендеринен таасирленип, ошол эле мезгилде мен болуш абагында көп күйлөрүн угуп, баягыдай кызыгып жүргөн болчумун. Анан эми ушул кишини устаз кармап, ушул кишиге бардым. Баргандан кийин бул кишинин таасири өтө чоң болду. Себеби болуш математизм менен кошо чертип жүргөн киши болчу, аябай комузду чоң комузчу болчу. чоң комуз. Андан кийин мени көрүп үй бүлөдө эми ошондой экен да, мени көрүп, менин иним бар болчу, иним үйрөнүп кетти, анан карындашым бар, ал үйрөнүп кетти. Анан мен, иним, карындашым үчөөбүз барып эле ошол Аттокур Оморовдун үйүндө жатып, баласы сыяктуу болуп калдык да. Анан комуз үйрөнүп, анан ошол менин устатымдын кызы бар болчу, кызы дагы бизди көрүп таасирленип комуз ойноп кетти. Ошону менен Аттокур Оморовдун үй бүлөсү деп ошондой ансамбль түзүп, анан кийин чоң кербез, кыз кербези чертип, анан көптөгөн ал мезгилде билесиң да, жанагындай партиянын юбилейи болот болчу, башка болот болчу, ошондой концерттерге катышып, анан күндөрдүн бир күнүндө ошол Ошто эми драм театрды билесиңер да. Драм театрга барып калдык. Ошол жерге барганда анан болуш математизмди ошол жерден көрүп калдым. Аябай чоң залкар комузчу экен. Анан бизге Сарын Жибекөйдү ошол ансамбль чертиш керек болуп калды ошол концертте. Ошого анан Ош областынан келген баардык комузчуларды топтоп туруп анан ошол жерде эметти. Сарын Жибекөйдү бир аз үйрөтүп анан ансамбль түздү да. Ошо сиз болуш математизм агайды, эми ал залкар киши да чоң комузчу. Устат тутат экенсиз да. Бирок анын ошол артынан ээрчип жүрүп үйрөндүңүзбү же угуп эле устат тутуп калдыңызбы? Анан ошо айтып атпайбы, ошентип анан жана жерде көрүп калып, ошо бир аз ансамбльге ошо Сарын Жибекөйдү үйрөткөн. Эми көчтөгөн аксакалдар келет болчу, чоң кишилер болчу. Мен 12 жашта болчумун. Анан эми Кудай берген талант ушундай экен, мен ошону тез эле өздөштүрүп үйрөнүп алдым. Анан болуш аба мен айтты, мага назар түшүп калды окшойт. Анан балам отур, мен жаныма отуруп чертесиң деди. Мен жаш бала болчумун, мен жанына отургузуп, анан калган аксакалдар мындай отуруп, эми ал көптөгөн неме челелеге деле тартылып калган эле, алтын фонддо болуш керек. Кыскасы ошентип анан тартылып көптөгөн немелерге кароо конкурстарга катыштык. Ошентип анан кийин кыскасы болуш аба менин устазым болбосо дагы болуш абадан көп жанында жүргөн мындай мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошонун баягы болуш абанын көп күйлөрүн эмне үчүн ушундай кылып чертсе болбойт деп мындай көп немелерин үйрөндүк. Ошентип отуруп анан ошо эми болуш абанын көптөгөн күйлөрүн мен чертип калдым, кичине өзүнө жакындатып. Анан эми азыр ушул тапта мисалы үчүн болуш абанын көзү өтүп кеткенден бери болуш абанын күйлөрү таптакыр чертилбей калды да. Эми мисалы үчүн түндүктө мисалы үчүн күнүн башы Камбаркан деп чертишет. Болуш аба ушинтип айтар эле да. Түштүктө болсо күнүн башы Бегастан деп чертер эле. Бегарстан Тайчыдан Тайчы деп. Күнүн башы Бегастан деп чертет. Бегастан күнүн башы Бегастандан башталат дагы. Анан кийин Сарын Жибекөй, Аксаткы менен Кулмурза, Солтон Сары Солтон бий, Тайчыдан Тайчы. Мисалы үчүн күнүн башы Камбаркан деп жалпы элде айтып жүрбөйбү?
Бек Арстан Тайчы деп ал кийинки жоокерчилик убакта өткөн жана коогалаңдуу заманда жылкысын тийип кетип анан аттын куйругунан үзүп алып кылгыяк жасап черткен деп жүрөт да. Ошондо муну комузга салганда кандай болуп калат? Комуз эмес, кылгыякта айтып жүрөт да ошо Бек Арстан күүсү менен башталат депчи. Эми туура айтасың. Бизде мисалы үчүн түштүк тарапта кыякты дагы чертишкен өз негизи. Мен билгениме караганда да. А бирок кыякта черткен болсо деле, комузда черткен болсо деле, кыскасы болуш аба көптөгөн кара немелерге барганда жюри болуп калар эле, өзүңөр көрүп турсуңөр керек теледен. Анан тогуз кайрыктарда неме болду, Түп менен Кара Суу районунун тогуз кайрыгы болду. Көптөгөн немеле конкурстарда жюри болуп Калыс болуп отурду. Жюри болуп отурар эле да. Ошондо айткан нерселери менин ушу кулагымда калып калыптыр. Түндүктө күнүн башы Камбаркан деп чертет. Ал эми түштүктө күнүн башы Бек Арстан деп чертет. Деп туруп ошонун Бек Арстандан башталат биздин күйлөр. Түштүктүн күйлөрү. Түштүктө болуш аба ушинтип айтар эле. Түштүктө башка мобиреки күйлөрдү билген эмес. Бек Арстан, Тайчыдан Тайчы, Солтон Сары, Солтон би, Гермето, Бек Арстан, Текерек Таскак, Бек Арстан, дагы ушинтип кете берет да, кыскасы күйлөр көп. Бот ойлун түрлөрү бар, ушул оң күйлөр. Болушмада Фауздун назары түшкөн экен да сизгечи. Анан эми муну өркүндөтүп кетиш үчүн ушу комузду атайын кайсы окуу жайда окудуңуз? Анан мен өз негизи эле ошо өнөр жаатында көптөгөн жаштайым эле көп кароо конкурстарга эмелерге катышып калдым. Анан ушу өзүмдүн максатым ошондой болчу, бир ушу музыкалык окуу жайын бүтсөм, анан бир нота таанып, ушундай билимге ээ болсом, анан ушул өнөрдү аркалап, ушу өнөрдүн аркасынан кийин көп мындай ийгиликтерге жетсем деп ниет болот ар бир адамда. Ошондой болду. Анан мен Оштогу ал мезгилде ОГП деп коер эле, Ош педагогикалык институтунун музыкалык факультетине кирип, ошол жерден окуп билим алгам да. Дагы бир күүңүзгө кезек берсек ага. Эми ошол болуш абабыз тууралуу айтсак, болуш абабыз ушул Сарынжы Бөкөйдөн баштап, Солтон Сары, тайчылардын түрлөрү, ботойлордун түрлөрү баардыгы. Балабатыр, Курманбек, толук Солтон Сары. Ушулардын баарын иштеп чыгып, мындай кыргыз элине алып чыкты да. Коргол Досуевдун да оонду ыргылып ырдап жүргөн Акбакайды күү кылып салды. Акбакайды дагы чоң күүгө айландырып койду. Ошентип кыскасы болуш абанын бизге кылып кеткен эмгектери аябай чоң болду. Өзү да залкар болду. Ошол болуш абанын эми мен Аксаткын менен Кул Мырза деген күүсүн чертип берейин азыр.
Ай баракалды. Көркүнүңүз өссүн. Эми болуш шабабыз тууралуу канча айтса түгөнбөйт да. Бул киши жанагы дастандарды, айтым күүлөрдү жараткан киши экен да. Дастандарды күүгө салып, аны өзү дагы жана чертип атып кошо ырдайчу эмес беле. Аксаткы менен Кул Мурзаны, башка мисалы Корголдун обондорун деле Акбакайды черткен киши да. Бул улуулугунда канча айта берсе кеп жок. Улуулугунда айткан сайын баягы көркүнө чыга турган киши да. Анан илгери комузчулар үйрөткөндө баягы комуз черткен кишилер неберелеринин, балдарынын оозун ачып анан бу комуздун кулагын тиштетип койчу эмес беле. Чертип кой, ошентип үйрөтчү эмес беле. Анан эми Союз келгенде ыкма башка болду. Анан Союз убагындагы менен азыркы комузчулардын үйрөтүү ыкмасы айырмасы барбы? Ооба, эми жанагы биздин эми залкарыбыз эми комуз өнөрүндө Карамолдого тең эле турган киши жок да, комуз чечиш боюнча. Анан Карамолду орозуп жанагы бир неменин айтканы бар, Чалак Исабаев же Самаражев айтканы бар да. Жакшы эсимде жок. Анан ошол жерде айтып атат да, баягы бир Muratali Kürenkeyip деген окуу жай болчу эмес беле Бишкекте. Карамолдо өзү немени билген эмес, нотаны билген эмес. Анан эми эски комушчуларда биз мисалы үчүн нотаны билбей эле жөнүндө угуп эле үйрөндүк да. Бизде туюм болду, чертет эле, анан кийин бир көрсөткөндө эле чертип кетет элек. Угуу жөндөмү күчтүү. Угуу жөндөмдүүлүгү жакшы эле да. Анан эми ошондо барганда ошол жердеги баягы комуз үйрөнө турган окуучуларды эметкенде Карамолдо айтып атпайбы, мисалы үчүн булардан комуз чыкпайт деген экен да. Эми ошол сыяктуу эле мисалы үчүн Болушабада эле мисалы үчүн канча окуучулар барды да, Болушабадан үйрөнүп кетейин, башка кылайын деп. Бирок эми андай залкарлар мисалы үчүн көрүп туруп эле билет да. Көрүп туруп эле билет экен дагы, анан ошончо эметип коет. Жана сынчылар деле атты карап туруп мындан күлүк чыгат же жорго чыгат деп айтып коет да. Ошондой эле мындан комузчу чыгат же чыкпайт деп баягы залкар комузчулар ушинтип айтып койчу да. Эми залкарлардын бир ошондой сапаты бар экен, мындай карап туруп эле ошону назары түшкөн болсо ошого жакшы мамиле кылып коет экен да. Анан кийин мисалы үчүн Болушабанды эле көптөгөн мындай передачаларда айтып жүрөт да баягындагычы. Көп күйлөрдү баягындай көптөгөн кишилерден үйрөнгөн экен да. Бирок үйрөнүп отуруп өтө катуу эметкен, өзүнүн таланты дагы чоң болгон, эми аябай залкар болгон да. Бирок көптөгөн комушчулардан үйрөнгөн экен да. Мисалы үчүн Шекербектен көп таалим алган экен. Жанагы дагы биздин Ошто Факирдин Баякып деген агай бар, билесиң да. Ошол агай көп айтат эле. Көп устаздары көп дейт эле. Бирок ошолордун ичинен кимиси мындай накта өзүнүн устазы болгон, эми ал жөнүндө эч ким айтпайт да. Ооба, эми улуу кишилер баягы улуу кишилерди устат тутуп коет да. Эми ошол эле сыяктуу азыр мен дагы мисалы үчүн ошондой өзүм устатыман ошентип эле үйрөнүп калсам, кийин Болушабадан мен эми устазым деп айтсам деле жаңылбайм да. Себеби ар бир күйлөрүн башкаларын угуп, эмне үчүн Болушабанын ушул күүсүн ушундай черте албайбыз же мындай кыла албайбыз деп, аракет кылбайбыз деп, ошого катуу аракет кылат эми өйжөлүк менен. Керек болсо түн жарым саат түнгү 1 окумга чейин комуз чертип отурат болчумун да мен. Эмне үчүн ушу Болушабага жакындабайбыз деп. Эми улуу кишилердики ушундай да, мисалы илгери чакан отуруштарда комузчулар келип чогулуп отурса, Шекербекке кезек берип, Атайга кезек берип, ушинтип отуруп, анан эң аягында Карамолдону чертирчи турбай. Эгер Карамолдо башында чертип койсо, анда башкалар чертпей тарап кетчү экен да. Ошон үчүн улуу киши да ал улуу залкар комузчу да. Анан ансыгандай эми улуулар улам убакыт өткөн сайын анын кайрыгы, анын кайталаганы же болбосо кийинки жаштарга мындай өрүнөк болгон менен аны кайталаш кыйын экен да. Ошол улуу комузчулар дагы, улуу өнөр адамдарында бир кайталангыс кайрыктары болот экен да. Анан эми сиз ушул кандай болгон күндө дагы Кыргыздын улуу комузун, касиеттүү комузун колтуктап алып, ушу жерде өнөрүңүздү тартуулап жүрөсүз. Анан ушу Москва жерине качан келдиңиз? Москвага мен Россияга өзү 2002-жылы киргенмин. Анан Москвага мен 2005-жылы келдим. Ошондон бери келип кетип жүрөм. Россиянын граждандыгын алганмын. Эми бул жерде дайыма постоянно ушердемин. Анан эми менин азыркы ушу таптагы эми жашым ушу 50-58ге чыктым азыр. Ошондой кеч болсо дагы мага таасир эткени ушул
Болуш абанын күүлөрү болуш аба барда чертилип турат эле да бардыгы. Чертилип угулуп турат болчу, өзү чирүү эле да. Анан ошо таасир болду мага. Болуш абанын өтүп кеткенден кийин күүлөрү бардыгы калып кетти. Эми түштүктөн ошо күүлөр калып кетеби деген ушундай бир эмдер менен мен ошо азыр өтө ошол нерсеге катуу иштеп атам. Ошол күүлөрдү алып чыксам деп. Анан да болуш абанын мектеби сакталып калса, ошондой болуп чертилсе деп аракет кылып. Дагы баса бир айтып кете турган нерсе, мисалы үчүн Чалагыз Исабаев нотага түшүргөн, бирок эми нота деген нотада мындай өзүнүн деңгээлинде жазылбайт, эч кандай үйрөнгөн мүмкүн эмес да. Кээ бир кайрыктары толук кандуу түшпөй калышы мүмкүн. Анан эми азыр нотага чертилишет, бирок ал булардын черткендери жакындабайт, мен муну ачык эле айтам. Эмне үчүн дегенде, ушул болуш абанын варианты боюнча, эгерде мен ушул передачаны көргөндөн кийин кызыгуучулар болсо, мен үйрөтөт элем да. Себеби мен болуш абанын жанында жүргөн киши катары, башка катары мен ушул болуш абанын өзүнүн аткаруусунда чертсе жакшы болор эле дейм мен. Эмне үчүн дегенде, сиз бул жерден жүрөсүз, мисалы Москва жеринде жүрөсүз, комузчулар мектебин ачканга аракет кылдыңызбы? Ооба, азыр ушул күндө мен мына метро Маринада ошондой учебный центр бар экен, ошол жерге мени чакырышты. Ошол жерде азыр окуучуларды үйрөтүп баштадым. Ага чейин деле комуз кызыккандарга үйрөтүп жүрдүм менчи. Эми азыр чындап баштадым. Менен дагы ушу бир мен билген өнөрдү дагы ушу алып калса экен. Ошол жалпы биздин чоң күүлөр бар, кыргыздын чоң күүлөрү бар да. Мен айтар элем, мен өзүм күү чыгарбадым, бирок ошол күүлөрдү биз өзү чертип бүтө албай атабыз. Ошо бар күүлөрдү биз ошонун деңгээлинде черте албай атабыз да бизчи. Анан мисалы үчүн күүгө орун жок деп айтар элем да мен ушуну ачык эле. Себеби мен азыр өзүм ошо Жалкалдардын, Карамолдонун күүлөрүн, Ибрайдын күүлөрүн, Атайдын күүлөрүн, Токтогулдун күүлөрүн баардыгын өзүнүн деңгээлинде чертип бүтпөй жатып, анан мен күү чыгарышыма мүмкүн эмес деп ойлойм да. Эми мен мынтип айткан, мен күү чыгаргандарга каршы сүйлөгөнүм майн эмес булчу. Бирок эми мына биз Самаражени айта турган болсок, Самараже Залкар комчу да. Самараже толку ошо күүлөр чертет, бирок Самараженин дагы өмүрүнүн акырына чейин чертип алган күүлөрү бар да. Ошондой Залкар кишинин карабайсызбы? Эми аба бул күү дүйнөсү бүтпөгөн дүйнө да канчалык терең казса, айтса бүтпөйт. Бир кезде Олия аталган Арстанбек атабыз 500 күүнү жатка билген экен. Анын канчасы жетти да канчасы жетпей калды. Анан сиз айткандай эми бул черте берсе, айта берсе, айтым күүлөр, чертим күүлөр, кербез күүлөр толтура түгөнбөйт экен. Ошону бар нерсени биз сактап, барктап алалы. Анан сиздин бир күүңүздү угуп анан жыйынтыктасак кандай дейсиз? Макул, эми ошол болуш абанын дагы мен азыр баса бергилеп айтып кетчү нерсе, ушул Солтон Сары, Солтон бий деген күүнү дагы өтө катуу иштеген да. Өтө катуу иштеп, өтө неметкен. Азыр ошол күүсүн чертип берейин, болуш абанын.
Barakelde, önörüңүz өрлей берсин, эмгекте маңдайыңыз терлей берсин, бар болуңуз. Рахмат. Жараткан кыргызга ырыологон ыйык комузубуздун үнү шаңшый берсин. Бар болуңуздар, кыдырлуу кыргыз журту, Түгөнбөйт кыргыз баяны.